Соңку иликтөөлөргө карасак, дүйнөдө 2 миллиард бактысыз аялдар бар. Аялдардын бактылуу болушуна жолтоо болгон негизги факторлордун бири финансылык көз карандылык. Ошол эле маалда аялдар экономикалык жактан активдүү болгон мамлекеттердин ички дүңөнүмү, кескин өсөөрүн дагы иликтөөлөр көрсөткөн. Аял киши тапкан акчасынын 90%-ын балдардын билим алуусуна жана саламаттыгына жумшайт. Демек, муну менен өлкөдөгү социалдык туруктуулукту камсыз кылат десе болот. Кыргызстандын улуттук стат комитетинин маалыматтары боюнча өлкөдөгү жекешкерлердин 34% аялдар. Бирок ошол эле маалда кыргыз аялдарынын экономикалык активдүүлүгү түшүп жатканы байкалууда. Жана мунун фундаменталдуу себеби кыргыз коомунда радикал исламдын жайылышы экенин эксперттер белгилөөдө. Капитал бүгүн дүйнө жана кыргыз аялдардын экономикалык абалына сереп салат. Саламатсыздарбы? Дүйнөдө 2 миллиард аял экономикалык жактан бактысыз. Гэллап уюму 160 өлкөнүн арасында сурамжылоо жүргүзүп, дүйнөдөгү ар бир 4-чү гана аял өзүнүн экономикалык абалына канааттанаарын аныктаган. Сурамжылоого катышкан аялдардын ичинен 600 миллиондон ашыгыраак гана аял заты өз жашоосуна жакшы баа берсе, калган 2 миллиарды жашоосун жакшыртуу үчүн күрөшүп келе жатканын айтышкан. Эң бактылуу айымдар Скандинавия, Исландия, Швеция, Дания, Финляндия жана Канадада жашайт. Алдыңкы орунга болгар айымдары да чыгышкан. Ал эми украиндер өзгөчө бактысыз. Ар бир 3-чү украин аялы өзүн бактысыз сезишет. Андан кийин Камбоджа, Венгрия, Туркия, Египет жана Мадагаскар бар. Гэллап дүйнөлүк иликтөө уюму аял затына карата терс мамиле жана зомбулук күч болгон өлкөлөрдү да карап чыккан. Мында алдыңкы сапта Ирак, Иран, Египет жана Греция менен Кипр турат. Аларга салыштырмалуу Кыргызстан, Түркмөнстандын, Өзбекстан, Казакстан жана Монголиянын айымдарына карата басынтуу азыраак. Латын Американын айымдарына мырзалар жетиштүү түрдө көңүл буруп, мактоосун да аябайт экен. Ал эми иликтөөнүн жыйынтыгы беларустарда мырзалык сапаттары аз экендигин көрсөткөн. Андыктан кыз келиндеринин жарымы эркектер аларды сыйлабастыгына даттанышкан. Иликтөөнүн жыйынтыгы өлкөнүн экономикалык деңгээли, саясий туруктуулук, коопсуздук аялдардын бактылуулугуна таасир берерин аныкташкан. Айтмакчы, дүйнөдө экономикалык жактан бактылуу эркектердин саны аялдарга караганда 2 эсе көп. Кыргызстанда аял затынын экономикалык укугу корголгон эмес. Айрыкча үй бүлөдө айымдар экономикалык жактан көз каранды. Статистика боюнча үй бүлө бузулгандан кийинки соттук териштирүүлөрдөгү келишпестиктердин 70%ы мүлктү бөлүштүрүүгө байланыштуу болсо, бул маселеге көбүнчө эркектер кызыктар. Ал эми аялдар биринчи кезекте алимент жана балдардын кийинки тагдырын чечип алууну ойлоп, аягында куру кол калып калышат. Капитал аялдардын мүлккө укугунун кепилдигин жолдорун карап чыкты. 25 жаштагы Жумагүл 2 баласы менен 1 жылдан бери апасынын үйүндө жашоого аргасыз. 5 жыл түтүн булаткан күйөөсү Жумагүлгө айтпай эле сот аркылуу ажырашып, чогуу курган үйүндө жаңы бүлөсү менен жашап жатат. Шаардан квартиралар алганбыз. Цех швейный, 50 кыстык швейный машинка. Ошол. Андан кийин ошол эле чогуу иштегенден кийин биргеликте баягы стройка, строительный фирмага ошо чогуу баштаганбыз. Аны наполовинундай бир адамдар менен кошулуп. Мен 2 балам менен үйдө деле жок, машина жок, цех жок, иштеп кетчү эле калдым. Жумагүлдүн айтымында күйөөсү бардык мүлкүн тартып алганы аз келгенсип, балдарына каралашуудан да баш тартууда. Мамасына жазылган, основном мамасына жазчу. Апасына жазчу. Бүт мүлктүн баары апасы, эжеси, бир квартира жок. Эгерде ал туугандарына катталып кете турган болсо, мисалы ошол эле азыр Россияда көп биздин мигранттар иштеп келип, жанагы атасын алып коюп, атасына каттатып, апасына каттатып, эжелерине, туугандарына каттатып коет дагы, кийин анан ажырашып келгенде бул сотко далилдерди келтирүү абдан тараптарга уурчулукту келтирет да. Жыл сайын ажырашуунун саны өсүүдө. Демек мүлксүз же укугу тепселип, нечен жылдык өмүрү текке кеткен аялдар көбөйүүдө. Мисалы 2013-жылы 9065 нике бузулса, 2014-жылы 2000ге көп түгөйлөр мыйзам аркылуу чогуу жашоосун токтотушкан. Өткөн жылы 55251 нике каттоого алынган. Ошол эле жылы 9276 ажырашуу катталган. Ал эми 2015-жылдын 4 айында 16686 нике катталса, 3070 үй бүлө бузулган. Ажырашуу боюнча Чүй облусу лидер. Жылына 2086 үй бүлө урайт. Андан кийин Бишкек шаарында үй бүлө төрүктүүлүгүнө көп суроо жаралып, жылына 1820 нике сот аркылуу ажыратылат. Ош областында 1398, Ысык көлдө 772 очок оту өчүрүлөт. Үй бүлөнү бекем кармагандар Талас облусунун тургундары. Бул аймактан бир жыл ичинде эң аз 403 нике бузулат. Эки тараптын укуктарын, өзгөчө аялдардын мүлккө укугун коргоо үчүн парламентте милдеттүү түрдө нике келишимин түзүү сунушталды. Бирок парламентарий аны ашыкча деп табышты. Анткени нике келишими үй бүлө кодексинде эки тараптын өз каалоосу боюнча макулдашуу катары эске алынган. Нике келишимде финансовый вопростор
имущественный вопростор камтылат да. Бул сеники, бул меники, экөөбүз бири бирибизге тийишпейбиз депчи. Кийин ортодо чаташ болуп калганда баягы ажырашууга чейин барганда өзүбүз бири бирибиз өзүбүздүк менен калып калабыз депчи. Мен сеникине тийишпейм, сен меникине тийишпейсиң депчи. Жактоочунун айтымында нике келишимин социалдык деңгээли жогору акчалуу үй бүлөлөр түзүшөт. Алар жеке мүлкүн гана эмес, коомдогу аброюн жана соттук териштирүүгө кеткен убактын сактап калууну көздөшөт. Бирок иш жүзүндө келишим мүлк талашка акыркы чекит болуп бере албайт. Мындан улам юристтер үй бүлө кодексиндеги укуктарды бекемдөөнү сунушташат. Мында аялы иштейби же иштебейби, күйөөсү иштейби, иштебейби, ушул никеге тургандан баштап кийинки тапкан мүлкү жалпы мүлк деп эсептелет. Бирок эгерде никеге чейин мисалы кызга же балага ата энеси тарабынан наследство катары берилген үй мүлкү болсо, же болбосо жанагы белекке берилген болсо, ал өзүнүкү ажырашкандан кийин ар кимдики өзү болуп өзүнө кала берет. Өзүнүн колдонуусундагы гана буюмдар өздөрүнө бөлүнбөсө, анан балдардын буюмдары, а калгандары бардыгы бөлүнүш керек. Аялдардын мүлккө укугу динде, мисалы Куранда да көрсөтүлөт. Күйөөсүнүн тартуулагандарынан сырткары иштеп тапкан каражаты мусулман аялынын жеке өзүнө гана тиешелүү болуп эсептелет. Мына ушундай тилекке каршы кыргыз аялдарынын эмгеги бааланбай калган учурлар көп. Жакында эле Кыргызстандын президенти мырзаларга кайрылып, аялдардын эмгегин баалоого чакырды. Биз жыйналган үйгө келип даяр тамакты ичебиз. Бирок үйдөгү тазалыкты кармоого аялдар анча аракет жумшап жатканын билбейбиз, баалабайбыз. Техника бир канча жылдан кийин эле сынып калат, а аял болсо ондогон жылдар бою бузулбай иштейт. Деген менен аял деле сынат жана аялдык бакыт үчүн экономикалык өз алынчалыктын мааниси канчалык? Бул туурасында пикир рубрикасында. Конечно, есть мужчины, которые хотели бы иметь дома, скажем так, какой-то аппарат, машину, которая стирает, убирает первое, второе, третье, чтобы эта машина никогда не ломалась. Албетте, аялды үй жыйнап, кир жууп, тамак жасаган аппарат, машина катары караган. Керек болсо бул аппарат бузулбашы керек деген ойдогу мырзалар деле бар. Бирок көпчүлүк эркектер, айрыкча ийгиликтүү мырзалар, өзүнүн жанында акылдуу, жакшы жагынан тең тайлашыла турган, кеңеш бериле турган аялды көргүсү келерин статистика көрсөтүп турат. Только выйдя замуж, ты еще не обеспечиваешь, нет гарантии. Күйөөгө тийип эле сен өзүңдүн турмушуңду толук камсыздай албайсың. Кепилдик жок. Кепилдикти сага Кудай дагы, энең дагы, күйөөң дагы бере албайт. Турмушта баары болушу мүмкүн. Мен кыздарыма ушинтип эле айтам. Албетте, эне катары алар бактылуу үй бүлө курса экен деп тилейм. Бирок ошол эле маалда баардык нерсеге даяр болгула деп эскертем. Когда мы садимся в самолет, если вы помните, да, это каждый раз, на каждом полете нам говорят, что если что-то случится, дыхательную маску кислородную нужно сначала себе, а потом ребенку. Эсиңизде болсо, биз самолетко отурганда така эскертишет. Эгер кырсык болуп калса, кислороддук масканы алгач өзүңүз кийип, анан балаңызга кийгизиңиз деп. Биринчи укканда абдан таң калгам. Биринчи өзүмдүн жанымды ойломок белем, баламды ойлойм да деп. Бирок терең карап көрсөк, эгер эне өз жанын сактай албаса, баланын дагы аман калышы күмөндүү. А эгер мен биринчи өзүмдү сактап калсам, мен баламды сактап калыш үчүн баарын кылам. А если я спасу себя, я обязательно спасу своего ребенка. Реалии жизни говорят совершенно другое. Очень большой процент разводов, достаточно большое количество мужчин. Турмуштун чындыгы азыр бизге эмнени көрсөтүп жатат? Ажырашуулар абдан көбөйдү. Бизде гана эмес, дүйнөдө. Көптөгөн эркектер 2-3 аял алып жатышат. Муну дагы эске алуу керек. Себеби бул үй бүлөлүк бюджетке күч келтирет. Анан баласына байланган аялдар күйөөсүнөн көз каранды, биринчи кезекте финансылык жактан көз каранды болуп калат. Аялдар мындай шартта балдарына татыктуу тарбия, билим бериш үчүн алды менен өзүнүн экономикалык көз карандылыгын камсыздашы керек. Достойную жизнь для своих детей в плане образования, в плане здоровья. Мен муну такай айтып келем, жана элге ушул сандар жетсе экен дейм. Бир гана аял киши өзүнүн тапкан акчасынын 90%-ын билим берүү жана саламаттык тармагына салышат. Бул деген билимдүү жана дени сак балдар гана эмес, өлкө экономикасына болгон чоң салым. Конечно, внутренняя и финансовая уверенность самой женщины, безусловно, откладывает отпечаток на взаимоотношения с супругом. Это безусловно. Албетте, аялдын финансылык көз карандылыгы ички ишеними жолдошу менен болгон мамилесине түздөн түз таасир этет. Бирок аша чаппаш керек. Эгер аял финансылык жактан көз карандысыз болуп, жана ал аркылуу күйөөсүн басынтып, кемсинте турган болсо, мындай мамиленин арты ажырашуу менен бүтөт. Акылдуу аял ар кандай турмуштук кырдаалга даяр болуш үчүн өзүн финансылык жактан камсыздайт. Жана бул финансылык камсыздык деген бул жөн гана акча эмес, бул
билим жана иш а для билгилик. внутренней уверенности, потому что финансовая независимость, она возможна только тогда, когда у тебя есть профессиональные навыки. Америкалык Forbes журналы өз күчү менен миллиондорду, миллиардтарды топтогон АКШнын эң ийгиликтүү аялдарынын тизмесин жарыялады. Аларды Америкада self-made деп коюшат. Англисчеден которгондо өз күчү менен бутка тургандар. Рейтингке илинген аялдардын көбү IT тармагында, мода индустриясында, шоу-бизнесте ийгиликти багынткандар. Топ менеджерлер IT компаниялардын негиздөөчүлөрү менен бирге тизмеге дүйнөлүк жылдыздар Бейонсе, Мадонна, телеалпароочу Опра Уинфри дагы илинген. Forbes'тун рейтингиндеги self-made аялдардын орточо жаш курагы 40-тан 70-ке чейин. Рейтингдеги эң жаш жана эң бай 31 жаштагы Элизабет Холмс. Анын байлыгы $4,5 миллиард түзөт. Бул акчаны Элизабет 19 жашында түзгөн Тераностон тапкан. Анын дарт аныктоо клиникасы биоматериалдын жардамы менен ондогон илдетти аныктай алат. Элизабет байкесинин рак оорусу өтө кеч аныкталып, анын азабынан кайтыш болгон соң дарт аныктоого компаниясын ачууга белсенген. 50 ийгиликтүү аялдын 2 гана бойдок, 34-нүн күйөөсү бар, 7 ажырашкан, 5 жесир, 1 мамиледе болсо, 1-нүн жеке жашоосу боюнча такыр маалымат жок. Тизмедеги бойдок айымдардын бири Опра Уинфринин капиталы $3 миллиард. Актриса, режиссер, продюсер жана ишкер аялдын белгилүү ТВ шоу долбоорлору Опрадан башка айымдарды дагы миллионерге айлантты. Мисалы Тори Берч, Опранын мактоосунан кийин $1 миллиард иштеп тапкан. Spanx'ты түзгөн 44 жаштагы Сара Блейкли дагы алгачкы товарларынын үлгүсүн Опранын редакциясына жиберген. Опра Уинфри анын айымдарга арналган товарларын революциялык деп атагандан кийин бизнес эшиги ачылган. Эң ийгиликтүү миллиардер айымдардын орточо алганда 3төн балдары бар. Негизинен Американын бай айымдарынын дээрлик бары энелик милдетин аткарышты. Болгону 8-нин гана баласы жок. Эң көп балалуу Диана Хендрикс. 68 жаштагы ишкерде 7 бала, 14 небереси бар. Байлыгы $600 миллион. Forbes рейтингиндеги аялдар талантын бардык жактан өстүрүүгө кызыктар. Тизмедеги 20 аял байлыгын Калифорнияда тапса, 9-у Силикон өрөөнүндө иштеп, IT тармагындагы адистер. Алардын арасында YouTube президенти $300 миллион бар Сьюзен Вайчицки. Ал Google компаниясынын өзүнүн автомобиль сарайында 1998 жылы түзгөн. 2006 жылы YouTube'ду сатып алат. Учурда бул видео порталдын наркы $20 миллиард. Акчаны таланты менен, мээнети менен тапкандар арасында Бейонсе менен Мадонна да бар. Бейонсенин акыркы дүйнөлүк туру күйөөсү жана продюсери Джейси Картер менен турнеси ийгиликтүү болуп, 19 концерт $100 миллион алып келген. Албетте, бул рейтингде бакыт тапкан аялдардан акча жасаган Вера Ванг да бар. Белгилүү дизайнер үлпөт көйнөктөрүн тигип, 1990 жылдан баштап келиндердин көркүн ачып, $400 миллион тапкан. Кыргызстанда аялдардын бизнестеги укугу чектелген эмес. Аларга карата кысым кемсинтүү дагы жок. CR компаниясынын сурамжылоосуна катышкандардын 57% аялдарга бизнесте жол ачыктыгын айтышкан. Эскерте кетсем, сурамжылоо Кыргызстандын бардык аймактарында жүргүзүлүп, ага катышкандардын 41%-ын эркектер түзгөн. Статистикалык маалыматтар дагы аялдардын бизнесте орду чоң экендигин көрсөтөт. 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда жеке ишкерчиликте аялдардын үлүшү 34% түзгөн. Ал эми жеке менчик чарбалардын 25% аялдарга тиешелүү. Ири ишканалардын 30%-ын аялдар жетектейт. Бирок ошол эле маалда CR компаниясынын директору Айнура Сагынбаева соңку жылдары кыргызстандык аялдардын экономикалык активдүүлүгү төмөндөп жатканын айтат. Анын айтымында мунун негизги себеби коомдо радикал исламдын тамыр жайышы. Особенно радикальный ислам, и вот мы сейчас говорим о усилении радикального ислама именно, да, о том, что Радикал исламдын жайылышы менен көп аялдар бетин жаба баштады. Бул болсо баарлашууну чектейт. Бизнесте болсо баарлашуусуз иш бүтпөйт. Көптөгөн адамдар менен, анын ичинде мырзалар менен формалсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө туура келет. Биз медреседеги кыздарга англис тилин окуталы десек, аларда компьютер жок экен. Бизге келсин десек, көрсө алар сыртка чыга албайт экен. Демек, маалыматка жетүүдө дагы бир топ тоскоолдуктар, чектөөлөр болуп жатпайбы? девочкам дали английский язык. Бизнес жана аял. Бул эки түшүнүк кыргыз коомунда бири-бирине канчалык дал келет жана кандай карама-каршылыктар бар. Менталдык, диний түшүнүктөр бизнес-ледилерге кандай кыйынчылыктарды жаратып, кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн. Ушул жана башка бизнестин ички сырлары менен Американын Кыргызстандагы соода палатасы бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Зарина Чекирбаева бөлүшөт. Чынында кызыктуу бир маселе келип чыгат да ушул жерде. Мисалы үчүн, ошол эле үй бүлөлүн түйшүгү көп учурда бул кыргыз коомунда эми чыгыш менталитетинде
эле бул аялдарга гана жүктөлүп калгандай да. Финансылык жагын эркектер мойнуна алат дагы, баягы баланын түшүгүн, үй бүлөлүк түшүктү толугу менен аялдын мойнуна илип коюшат. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн аял киши иштеп, бизнес кылып, баягы финансылык жоопкерчиликти кошо бөлүшүп аткан менен ошол финансылык жоопкерчиликти кошо бөлүшүп аткан аялдын үй бүлөлүк түйшүктөрүн да эркектер көп учурда кошо деле бөлүшкүсү келбейт да. Эми биздики ушундай коомдо төрөлүп туруп жашайбыз. Эми жана өзүм айтып кетпейм, негизи кыргыз коому негизи мындай бир татаалыраак коом деп ойлойм. Анткени баягы Советтер Союзунда 70 жыл жүрүп, орустардын бир кандай бир менталитети калгандыр. Андан сырткары өзүбүз баягы Азияга киргенден кийин Азиянын бир кандай бир менталитети бар. Андан сырткары баягы динибиз мусулман деп. Анын кайда бир өзүнүн таасири бар. Аял заты негизи баягы үй бүлөнү карап, биринчи учурда үй бүлөнү бакыт алайын түзүп, үй бүлөлүк бакытты түзүп, анан кийин башка нерселерге көңүл бурулган. Эми азыр кичине өзгөрүлүп баратат. Азыр деген бизнес вумен деген терминдер чыгып атат. Баягы эми ал бизнес вумен, бизнес леди деп айтып коебуз. Эми баягы бизнес чарасында кандай бир ийгиликтерге жеткен айымдар. Бирок негизи кайра айтып кеткендей эле кичине татаалыраак деп ойлойм, ошондой болсо деле. Негизи өзү Кыргызстанда мына ошол бизнес вумендердин көбөйүп атканы бул жана сиз айткандай бир турмуштук финансылык суроо талаптар улам келип чыгып аткан маселе болуп атабы, же бул аялдардын өзүнүн эрки, аялдардын өзүнүн кандайдыр бир деңгээлге көтөрүлүшү жөнүндө? Мисалы Новосибирскте айтат, эң бай айым бул Кыргызстандан чыккан айым депчи. Өзү айткандай, баягы ошол айымдын сөзүнө караганда, баягы бир 20 жыл мурда Советтер Союзу бүткөн кезде, баягы кулаган кезде дегенде, ошо жакшы жашоону издеп, ошо Россияга кетип, өзү майда бизнестен баштап ушундай деңгээлге көтөргөн айым. Эми ал муктаждык болгон. Билими бар, илими бар, жерди көргөн айымдар, алар өздөрү билишет да. Эми үй бүлө менен аны деле көтөрүп кете алам. Андан сырткары мен дагы бир иш алып жүрүшүм керек дейт. Демек өзүнүн потенциалын көрсөтүү, ошону колдонуу деген. Ансыз болбойт. Мисалы мен өзүм айтып кетейин, өзүм деле баягы биринчи орунда баягы билимди, канча мектеп, анан университет, анан кийин магистратура деп ошонун баарын окуп чокугандан кийин, биз айткандан кийин, анан ошонун баары тең чекке кеткендей болуп калат. Ошон үчүн өзүңүздү дагы кандай бир бизнестен же бир чөйрөдөн потенциалыңызды чыгарганга аракет кыласыз да. Ошондой сыяктуу эле мен сыяктуу ойлойм, айымдар толтура, жаш айымдар. Эми мисалы үчүн биз азыр Кыргызстандын ичинде болобу, башка жактын мисалын да карап көрөбүзбү? Көп эле мисалдарды билебиз да. Аял киши үй бүлөлүк турмуш менен бизнести деле эң сонун айкалыштырып кеткен. Бирок эмнегедир бизде мындай деген түшүнүк бар да коомдо. Эгер кыз киши көбүрөөк карьерасына көңүл буруп, көбүрөөк өзүн өзү өстүрүү менен алектенсе, демек ал такайлы айтып калышат го, сен карьера деп жүрө бербе депчи. Эмне үчүн бул ушул эки нерсени айкалыштыруу мүмкүн эмес деп кабыл алынат биздин коомдо? Же деги эле мүмкүн эмеспи чынында? Мисалы үчүн сиз өзүңүз кандай ойлойсуз буга? Негизи мүмкүн деп ойлойм, бирок мүмкүнчүлүк эмнеден пайда болот? Мүмкүнчүлүк жубайыңыз кандай адам болот? Анткени эгерде жубайыңыз сизди колдоп, асыл койгон максаттарыңызга бир кандай бир жардам берип, сиздин ой максаттарыңызды бөлүшкөн адам болсо, менин оюмча, андай бизнести дагы, жумушту дагы алып кетсе болот, аял киши үй бүлөнү дагы кошупчу. Эгерде үй бүлөдө баягы түшүнүк жок болсо, аял киши өзүнүн потенциалын чыгарып, же кандай бир иштерге, же хоббисине алек болгондо, эми ал көбүнчө бизде коомдо айтат, эми үй бүлөнү багып, балдарыңды чоңойтпойсуңбу андан көрүп депчи. Эми бул үй бүлөлүк ситуациядан жараша болот деп ойлойм. Анткени эгерде колдоочу кишилер болсо, аял заты бүт баарын көтөрүп кетип алат. Эми бул жашоодо биз деле көрүп атпайбызбы? Көбүнчө азыр биз айтканда малый средний бизнес, кичине жана орто бизнестин 80% көбү бул аял заты иштетет биздин өлкөдөчү. Чоң бизнесте эми аякта эркек кишилер, эркек адамдар. Демек үй бүлөдөгү партнерлук мамилегеден көп нерсе көз каранды экен. Албетте.
бизнесте баягы таасирлүү адамдар көбүнчө бизде эркектер, анан алар менен тең ата болуп сүйлөшкөнгө туура келет. Анан аларга көп учурда мисалы үчүн туура келип калбайбы? Өзүңдүн сен бир гана өңгү түстүү жакшынакай аял зат эмес, иш билги андан да кем калбаган бизнестин кишиси экениңди далилдөөгө. Эми баягы бизде жаңы орус тилинде бир сонун макал бар эмеспи? Встречает по одежке, провожает по уму депчи. Эми ал бул кезде ушул макалды эле макал жакшы тилде иштеп кетет. Баягы биринчи эми аял зат баягы кирете кеч бир менен кабыл алынат. Анан кийин баягы сүйлөп баштагандан кийин анан кийин билимин өзүнүн эми айла жок ушундай да эмедечи. Бирок андай келгенде деле азыр мисалы мен ойлойм биздин аял заты эркектерден көп деле нерседен калбайт, анткени билим деңгээли ушунчалык бийик. Кээ бирде оозубузду ачырат да, эми кайда бир окуп келишкен дүйнө жүзүндө мен деген биринчи болгон университеттерде окуп келген айымдарыбыз толтура. Анан кийин эми чындыгы айтып келгенде жана биз Хакамада айткан аял заты негизи силер сыймыктанышыңар керек аял заты дегенде. Саясатта болобу же бизнесте болобу эркектерге караганда силер шымды да кие аласыңар, юбканы да кие аласыңар. Керек болсо эркектей кандай бир чечимдер чыгарсаңыз болот, же болсо аял заты болуп назик болуп жумуштарыңызды бүтүрсөңүз болот. Эми ал жагынан эми эркек киши андай боло албайт го, юбка же кие албайт, же назик боло албайт. Назик болсо башкача ойлор кетет. Ошол жагынан мен ойлойм аялдын көбүнчө көп мүмкүнчүлүктөр бар депчи. Бирок эми сиз айткандай эми чоң бизнеске аралашыш үчүн аял затына кичине кыйыныраак деп ойлойм, анткени баягы эркек Психологиялык жактан кыйын. Психологиялык жагынан, анткени биздин коомдо аял кишини биринчи кандай Тулуулуктун объектиси карашат, анан кийин сүйлөп баштагандан кийин сиз акылдуу турбайсызбы? Мындай билиңиз барбы? Андан кийин айтасыз, мен мындай жерде окугам, жакты эмес экен десеңиз, анан эми бул нерсенин менимче эки жактуу таасири бар болуш керек да. Бир жагынан жакшы жагы, бир жагынан мындай кандай десем, кооптуураак жагы да. Биринчиси мисалы үчүн жакшы жагынан айтсак, мисалы үчүн менимче эми бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө да жардам берсе, жөн гана мына ошол сүйлөшүүлөрдү кандайдыр бир өз максатына жеткирүү үчүн анын бир мындай жумшагыраак, назигирээк өткөрүү дегендей. Ал жагынан баягы аял кишинин көбүрөөк мындай преимущество дегенде көбүнчө артыкчылыгы бар, анткени аял заты баягы биринчи интуиция менен сезет да. Мисалы эгерде кандай бир кездерде жумшагыраак болуш керек болсо, анда жумшагыраак алып кетет. Кээбирде катуураак айтыш керек болсо, катуураак айтып кетет. Ал жагын мындай сезип турат да. Аны эркек баягы көбүнчө көргөнү боюнча иш кылат да, мындай эмне көрдүм ошондой депчи. Аял болсо бул айтат го бир 9 эсе көбүрөөк сезет эркекке караганда депчи. Анан аял киши кандай ситуация болуп атат, анда элдер кандай өздөрүн алып барып атышат, эмне кылгысы келет, ошону кичине эртерээк сезип турат да. Анан ошол катары мындай жумшагыраак болобу, же катуураак болобу, же кичине арткабы, кичине астыгабы, ошол жагынан ойлойм бул чоң артыкчылык деп аял заттын. Демек мындай кырдаалды көзөмөлдөп турганга жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Албетте. Бирок эми мунун да менимче кичине кооптуураак жагы бар. Мисалы үчүн эми коомго жараша, эми балким бул биздин эле коомдо эмес, бул жалпы эле көрүнүш болсо керек. Эми ар кандай адамдар менен сүйлөшүү жүргүзүүгө туура келет. Анан кээ бирлер мисалы үчүн ошол жакшынакай өңгү түстүү аял затын бир эле аял заты катарында карап ошондой эле мамиле кылып туруп алышы да мүмкүн да. Мисалы үчүн андай да кооптулук бар да. Андай деле бар, бирок биринчи кезекте эгерде сиз менин оюм боюнча да, эгерде сиз бизнести алып барсаңыз, эгерде жумуш боюнча жолуксаңыз же ар кандай болсо да, биринчи орун сиз аял затынан башка биринчи орун өзүңүздү профессионал катары алып жүрүшүңүз керек. Эгерде сиз бул жумуш болобу, бизнес болобу, сиз биринчи орунда өзүңүз бизнес леди деп айткандай да, сиздин өзүңүздүн максаттарыңыз бар, өзүңүздүн жумуштарыңыз бар, астта койгон иштериңиз бар да. Ошолорду чечүү үчүн биринчи кезекте профессионал болуш керек. Андан кийин аял затына мындай тиешелүү кандай бир сапаттар, ал эми кичинеден кандай бир чыгышы мүмкүн да. Бирок негизи биринчи орун профессионал болуш керек өзүнүн ишин. Аял болуу оңой эмес экен да, болгондо дагы бизнесте мисалы үчүн болуу оңой эмес окшойт да, себеби
бир жагынан баардык нерсени баланстап турушуң керек, экинчи жагынан баягы ашыкча чектен чыгып кетпегендей нерселерди көзөмөлдөп турушуң керек дегендей. Демек бул жагынан алып караганда аябай эле оор экен да. ооба эми андай геометриялык фигураларды айтканда баягы аял заты ар тараптуу фигура да. Анткени керек болсо көнүп кетебиз, жумшарып кетебиз, назик болуп кетебиз, катуураак болуп кетебиз. Ошондой эле кайра эле адам затына кандай бир ким менен жолуксак деле ошондой мамиле кылып, керек болсо жумушту да алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар, үй бүлөнү деле көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ал жагынан мен ойлойм кыргыз айымдары аябай кыйын айымдардын бири депчи ушу региондо. Статистикалык маалыматтар боюнча Орусияда аял заты үй жумуштарына жумасына 50 саат жумшайт. Кыргызстанда аялдар мындан дагы көп убакыт жана күч коротору айкын. Ал кызмат үчүн эч кандай акы төлөнбөйт. Биз айылдык жана шаардык кожойкенин айлык акысын эсептеп чыктык. Бир күндө да 3-4 жолу отурушат. Анан эле жок жуугана туура келет, колго жуам. Күнү ошентип эле атат, үчөөнүн кийимин жууп, анан тиги чайын берип, тамагын берип, эртең торгозошуп. Жайкысын ошо огурцы, помидор деген. Перец, серет, чтоб өзүбүзгө жайкысын керектүү нерсенин баарын эле ошо огородко тигип алам, жайында ушул жерден эле жегенде жетет. Кышкы салат жасаганга, өзүнүн жайы менен жейбиз, ошо анан калган ошо кышкы заготовка кылганга жасап алам. Давай. Ушундай салкында чыгам, саат 6-дан кийин 7-лерге жакын. Чөбүн жулам, сугарам, эмесин чапчу жерин чаап коем. Кичине малинам бар тиякта, кичине клубника бар. Ошо балдар кичине бул свежий жеп турганга эле ошо. Айда. Стой. Магазинге өткөрөм, 25 литр, 30 литрдей су чыгат. Көбүнчөсү магазинге өткөрөм, андан калган үйдө балдар ичет. Анан эртең машина келет, ага өткөрөбүз. Машина деген 14 сомдон агат. 12 сом, 14 сом ушундай. Магазиндерге бир аз кымбатыраак өткөрөм, 25 сом. Актайт эле го. 100 сом. Bir gün nane alasın, çay alasın, tuz alasın, bu alasın, gündüz kremine gider. Bir bölmölүү батирди жыйнап тазалоо үчүн атайын кызматтар 1000 сом алышат. 2 бөлмөлүү батирге 1600 сом, 3 бөлмөлүү 2600 сом бересиз. Ал эми 2 кабаттуу жер тамды 5000 сомго тазалап беришет. Демек аял заты кеминде айына 4 жолу үй ичин тазалап, кир кийимдерди жууп иреттейт десек, 2 бөлмөлүү батирдин кожойкесинин акысы орточо 7000 сом болот. Бишкек шаарында ашпозчу кеминде 16000 сом маян алат. Демек үй бүлөсүнө 2-3 жолу тамак жасоо менен убара болгон айымдар акысы мындан кем болбошу керек. Бала багуучу аялды жалдасаңыз, ага кеминде 15000 сом төлөйсүз. Айтмакчы, жалданган кызматкерде эс алуу күндөрү болот. Ал эми кожойкеде жылы ичинде мындай күндөр чанда гана каралат. Кээде аял заты үй психологу жана айдоочунун дагы милдетин аткарып келет. Психологдун бир жолку кабыл алуусу кеминде 600 сом турса, апабыз бизге 2 жолу кеп кеңеш айтып, айына 5000 сом иштейт. Ал эми айдоочунун акысы 15000 сомго бааланат. Жыйынтыгында шаардык келиндин айлыгы 58000 сом турат. Бирок жер тамда жашаган кожойкенин жумушу мындан көп, демек күйөөсүнүн акчасын дагы көбүрөөк үнөмдөйт. Мисалы 2 кабаттуу тамды тазалоо үчүн 20000 сом коротмок. Тазалыктын көчө шыпыргычы 12000 сом алат. Ал эми багбан 8000 сомго бакты карап берет. Демек жер тамда жашаган аялдын айлык акысы 91000 сомго жетет. Айыл жеринде жашаган аялдын түйшүгү түгөнбөйт эмеспи? Анын үй, балдардан сырткары мал, коро жайды кароо милдеттери дагы бар. Малчы айына ири мүйүздүү малга 300 сом, майда малдарга 200 сом алат. Демек, 2 уй 10 кою бар аялдын бул жактан кирешеси 2600 сомду түзөт. Ага кошумча апалар үй бүлөсүнө каймак, айран жана быштакты бекер даярдап берип турушат. Мында мал төлдөп кошумча киреше катары пайда болгон музоо коозуларды айтпай эле коелу. Айылдагы аял үйдө отуруп алып эле үй бүлөлүк бюджетине чоң салым кошот. Андыктан анын кирешесин айлап эмес, жылдап эсептөөгө болот. Мисалы, айыл жеринде ар бир короодо кеминде 10 сотук жер бар. Эгер анын 2 сотугуна аял картошка эксе, жана андан 600 кг түшүм алып, базар баасы менен 12000 сомго сатылат. Чарбактагы жумуштардан үй бүлө мөмө жемеш, жашырчыларга дагы үнөмдөйт. Айтмакчы, көптөгөн айылдык аялдар чарбактагы жумуш ортосунда же кыш маалында кийиз, килем, жууркан даярдайт. Аны сата турган болсо, бир килем кеминде 10000 сом турат.
Экономикалык туруктуулук өз алдынчалык аял эркек дебей баардык адамга маанилүү болсо керек. Капитал, финансылык, бизнес сабаттуулук темасында алдыда дагы айтып бермекчи. Капиталдын орусча чыгарылышы менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Текинбаева тааныштырат. Ишиңизге ийгилик.